Саламатсызбы, Улук мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Келе жаткан майрамыңыз менен мына сиз жетектеген социалдык тармагы ушу сиз келгенден бери бир топ өзгөрүштөр болду деп, бул менин эмес, коомчулуктун пикири. Мүмкүн алар сиздин жасаган иштериңизди байкап жаткандыр. Ошол боюнча келгенден бери кандай жумуштар аткарылды, азын-аулак айтып кетсеңиз. Бир топ эле иш-чаралар аткарылды. Мына былтыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп ошол жарлыктын алкагында бир топ иштер аткарылды. Биздин министрлик дагы ушул бизде болгон ар кандай бизнес процесстерди санариптештирүү, автоматташтыруу боюнча иштер жүргүздү. Мына өкмөт баягы өкмөттүн курамына кирген ар кандай министерство ведомстволордун арасында эң мыкты министрлик болуп санариптешүү боюнча биздин министрлик табылды. Мына 1-июлдан баштап биздин бүгүнкү күндө иштеп аткан 2 толук кандуу автоматташтырылган маалымат системаларыбыз бар. Бул социалдык жардамдын корпоративдик маалымат системасы жана эмгек рыногунун маалымат системасы. Ушул 2 автоматташтырылган база июль айынан түндүк системасына байланып, башка мамлекеттик органдар менен электрондук маалымат алмашууга жетишти да. Бул деген эмнени билдирет? Мурда биз ошол ар кандай социалдык жөлөк пулдарды чегерүүдө ушу жарандарыбыздан ар кандай маалыматтарды талап кылып келген болсок, ошолордун мүмкүн болушунча электрондук түрдө алууга жетишүүнү максат коюп, ошонун үстүндө иш алып бардык. Жыйынтыгында 8 маалымкатты бүгүнкү күндө электрондук түрдө алууга жетиштик. Бул социалдык фонддон, салык кызматынан, мамлекеттик каттоо кызматынан, вет инспекция дагы бир нече мамлекеттик органдардан бүгүнкү күндө электрондук түрүндө маалымат алып атабыз да. Бул деген биздин жарандар ошол алыскы айылдарда жашаса, ошол район борборуна барып, биринчиден убактын коротуп, экинчиден баягы ар кандай финансылык чыгашаларга дуушар болушпастан, себеби жол кире деген маселе бар. Анан ошол жерге барганда баягы справкаларды сатып алуу маселелери бар. Ошолордон кичине болсо да жеңилдеттик десек болот. Толук кандуу бардык маалыматтардан баш тартууга мүмкүн болбой атат, себеби башка биздин өнөктөштөр, башка ушул мамлекеттик органдарда санарип форматтагы базасы жок болгондуктан болуп атат да, баягы эскисинче эле журналдарда учетторун жүргүзөт, ошондуктан алар бизге бере албай атат. Түндүк системасына биз кошулуп 1-июлдан иштеп атабыз. Маселен, биринчи ошол айда, июль айында биз 23 000 маалымат алмашкан болсок, жыл аягына 800-900 000ге чейин бир айда биз маалымат алмашып атабыз. Мына январды карай турган болсок, кайра бир 450 000дей маалымат алмашып атабыз да. Бул ошончо адамдар баягы ар кандай мамлекеттик органдарга барып, убактысын коротуп, ар кандай баягы чыгымдарга дуушар болбой иштерди алып баратат. Ошону менен бирдикте эле бир мисал катары мындай дагы жетишкендиктерибиз бар. Мисал катары мен балага сүйүнчү деген жөлөк пулубузду мындай ушул санариптештирүү жылынын бир продуктусу же жыйынтыгы, натыйжасы деп айтып кетсем, балага сүйүнчү биз келгенде карап көрсөк, ушул биздин системада бир 9-10 күн ар кандай бизнес процесстер жүрчү экен. Ал эми банкка баргандан кийин дагы 1 айлап, 2 айлап ала албай жүргөн шарттар болгон. Анан ал ошо балага сүйүнчүнү алуу үчүн атайын бир 3-4 справкаларды топтош керек болчу. Жашаган жеринен, ошол никеге тургандыгы боюнча күбөлүгүнө, ата-энесинин күбөлүгүнө, мындан сырткары атайын бир банктан атайын эсеп счетун ачып, анан анын реквизиттерин алып келип, анан биз акчаны 10 күндө которгондон кийин бир гана банктан кайсы жерден счет ачкан болсоң, ошол жерден гана алуу талаптары болуп, кээ бир учурда алыс жашаган, маселен, бир 50-60 километр район борборунан алыс жашаган айылдардан бир нече жолу келип убаракерчилик тартып келген да. Биз азыр ушул автоматташтырып, ушуну бардыгын жеңилдеттик. Бүгүнкү күндө абсолюттук түрдө эч кандай маалымат же болбосо справкалар, маалыматтарын талап кылбайбыз да. Бир мамлекеттик кызматты алып атканда ошого кошо эле берип атабыз. Маселен, балага күбөлүк алган, бала төрөлгөндөн кийин балага күбөлүк алат, ошо күбөлүккө байлап койдук. Күбөлүк алганы келгенде эле ооз-2 эле арызын берет, аны мамлекеттик каттоо кызматы электрондук түрдө
компьютеріне түшүрүп онлайн режимде бизге жөнөтөт. Биз бир күндүгүнө жыйнап туруп эртеси банкка которуп коебуз. Банктан счет ачуунун да кереги жок. Бүгүн фамилиясын эле электрондук түрдө перевод кылып коебуз. Анан банктан атайын билдирүү келет, СМС билдирүү. Сиздин счетуңуз келди. Кыргызстан боюнча бардык биздин филиалдарды алсаңыз болот деп. Ушу бүгүн эки мамлекеттик банк менен иштеп атабыз. РСК банк, Айыл банк. Эмнеге биз буларды тандап алдык? Биринчиден эң филиалы көп Кыргызстан боюнча, экинчиден булар ошо СМС бекер кызматты берүү боюнча өз макулдугун бергендиктен биз ушу эки банкка токтолдук. Бүгүн мына эки күндө эч кыйналбай алып атат. Маселен, былтыры балага сүйүнчүнү 90.200 бала алган болсо, быйыл 162.000 бала алды да. Ушунчалык жеңил кылып койгондуктан баягы мурда чуркап, оорагерчилиги бар экен, ушуну албай эле койсом мен кутулдумбу деген ата-энелер бүгүнкү күндө оңой турбайбы? Ооз эки эле айтып койсоң, эки күндөн кийин барып банктан каалаган жериңден, Кыргызстандын булун бурчунан алсаң мүмкүнчүлүк бар экен деп 162.000. Бул деген 70.000дей көп ата-эне балага сүйүнчү алды да. Бул да ошо биздин кылып аткан иштердин жыйынтыгы. Андан сырткары дагы ар кандай иштерди жеткизишип атабыз. Анан бир нерсени мен айтып кетишим керек. Бир жылда биз мен атайы кызматка келгенде эсептөө палатасынын 2 жылдык акыркы мындай корутундуларын окуп көрдүк да. Ошол жерде 1 миллиардка чейин сом акча дарексиз кетип аткандыгы, кимге берилип атканы, кандай берилип атканы, ошолор бизге туура келеби келбегендиги боюнча жазып келген. Биз азыр ошону жокко чыгардык десек болот. Жыйынтыгында биз 1 миллиард акчаны экономия кылдык. Ошонун эсебинен жылда берилип атканга караганда 62.000 баланы көбүрөөк балдарга берилүүчү жөлөк пул менен камтыды десем болот. Маселен, биз келгенде 252.000 болсо, 312.000, 314.000ге чейин биз ушунун санын чыгардык да. Бул да болсо ушу элге болгон биздин кылган ишибиздин немелери десем болот. Мындан сырткары мынабы биздин майып адамдарга берилүүчү биздин атайын путевкаларыбыз бар, бекер берилүүчү путевкаларыбыз, коляскаларды берип атабыз. Бир жылда ушул биз экономия кылып, ар кандай коррупциялык схемаларды жоюудун жыйынтыгынан путевкаларды жылдага караганда 4 эсе көп алдык. Бул да ошо биздин баягы майып адамдарыбызга болгон камкордук. Инвалидный коляскага жумшалуучу акчаны 3 эсеге көбөйттүк да. Мунун баардыгы ошол биз баягы ар кандай баягы туура эмес кетип аткан акчаларды жолун тосуп, коррупциялык схемаларды жоюп алып барган ишибиздин жыйынтыгында болду. Дагы айта берсек көп жакшы жетишкендиктерге жете алдык десем болот. Бирок ошону менен бирдикте дагы кыла турган иштер көп. Маселен, быйыл дагы мына президентибиз тарабынан атайын жыл ошо санариптештирүү жана аймактарды өнүктүрүү менен бирге балдарды колдоо жылы деп жарыяланды. Анын алкагында дагы бир топ дагы ушу балдарды камкордукка алуу боюнча, анын ичинен балдарды колдоо, балдардын укугун коргоо боюнча дагы иш-чараларды көп аткармакчыбыз. Азыр приоритеттүү бир иш-чаралардан биз ушу асырап алууну бүгүн колго алайлы деп атабыз. Жеңилдетүүбүз керек. Мен бир мисалды айтып коюшум керек да. Тилекке каршы мен бул системада иштебегендиктен баардыгыны өзүм баягы эл менен жолугуп, элдин баягы көйгөйлөрүн угуп, анан ошого реакция бергенче кичине бир кээ бир маалыматтар жетип атат, кээ бир маалыматтар жетпегендиктен кичине кармалып калды. Бирок азыр ушул багытта биз иштерди алып барабыз да. Себеби асырап алуудагы иштерде дагы мындай коррупциялык тобокелдиктер аябай көп. Мен бир эле мисалды айта турган болсом, Кыргызстан боюнча бирдиктүү балдар асырап алынуучу балдардын банк даныхы жок да. Маалымат базасы жок. Ар бир райондук өзүнчө. Анан ошо ата-энелер бала асырап алам дегендер, маселен, чоң алайда жашап аткан болсоңуз, ошо кайсы райондо бала бар десе, ошол жерге барып, жаңыдан документтерин топтоп ошол жерге очередке турат. Маселен, мен бүгүн эле мына коомдук кабылдамамда бир аял келип кетти. 7 райондо учетто турам дейт да. 7 районго документ топтоп, ар жерде, бир жерде 1-чи турам, бир жерде 5-чи, бир жерде 20-чы болуп турам. Анан ушу асырап алуу, маселен, Кемин районунда бүгүн бир бала пайда болду эле дейт. Ал 1-чи турсам, ал баланы алдыдан башка районго өткөрүп салгандыктан, ал жерде мен 19-чумун, мен ала албай атам деп. То есть ушул жерде да мен карап көрсөм, мындай биздин жоболордо, биздин ушул ар кандай инструкцияларда дагы туура эмес, атайын ушу ар кандай коррупциялык мындай
тобокелчиликтерге же мүмкүнчүлүктөрдү берген нормалар камтылып калган. Ушуну азыр баардыгын Кыргызстан боюнча бирдиктүү база балдар боюнча түзүү, ата энелердин бирдиктүү бир баягы кезегини түзүү, ушуну жеңилдетүү, анан мүмкүн болушунча биздин кызматкерлерден көз каранды болбогондой. Бүгүнкү күндө мен ачык эле айтам, бүгүнкү күндө мунун үстүндө биздин кээ бир бизнес мындай кызматкерлер бизнесте кылып келгенде балдарды, баягы асырап алынуучу балдарды атайын банк даныкка киргизбей, ошого бир сатып алуучуну таап, анан бир күндө баланы банк даныкка киргизип, ата энени немеге киргизип, кезекке коюп, анан бир күндө чечим чыгарып берген да күндөр болгон. Ушунун баардыгын биз азыр алдын алышыбыз керек. Анан биздин кызматкерлерден көз каранды болбой барып, кичине ошо жаккан адамдарга балдарды көрсөтүп, жакпаган адамдарга көрсөтпөгөндөй бир жагдайды түзүшүбүз керек. Ар биринде биздин банкка киргенден кийин ата энелерге атайын шифр кодуну берсек, биздин кызматкерлерден көз карандысыз ар бир баланы көргөнгө мүмкүнчүлүк түзөлү деп атабыз. Бул да болсо ар кандай коррупциялык тобокелчиликтердин алдын алмакчы. Алдын алуу да.